Жони Таалайбеков Адахан бир колоттун же бир айылдын баласы эмес. Эгемендиктен кийин парламентке дайыма Мадумаровду шайлап жүрөбүз. 95,93% элибиз өз уулундай аябай жакшы көрүшөт. Адахан Мадумаров көпчүлүк аксакалдар менен жекече тааныш. Жашырганда эмне, ушул кишидей болсом, элге кызмат кылсам, элдин сүйүүсүнө ээ болсом, байлык жыйнабай, абийир жыйнап, тарыхта калсам деп кыялданчумун жашымда. Жолубузду оңдоп бербедиң, чоң кызматта турганда аны муну кылбадың деп өпкөсү казандай болгондор деле бар деңизчи арасында. Бирок билишет, Адахан Мадумаровдун бизнеси жок экенин, өкмөттөн уурдап барып жасабай турганын, дегеле ал бир колоттун же бир айылдын баласы эмес. Мамлекеттик масштабтагы саясатчы экенин жалпы Кыргызстандын камы менен жүргөндөрдүн баары билишет. Адахан менен сыймыктанышат. Көп сөздөрү айылда лакап болуп кеткен. А мен ушундай саясатчыны Кыргызга берген. Жалпы Кыргызстан үчүн Адахан агайды чоң саясатка алып келген эли менен, айылым менен сыймыктанам. Кайда жүрсөм, көз алдымда, жүрөгүмдө. Элден өткөн сынчы жок дейт эмеспи? Эртеңки шайлоодо да акылман касиети бар элим. Мадумаровду гана шайлашына толук ишенем. Байлыгыңа байпагым, чоңдугуңа чокоюм деп грузовой өтүп кийип турганы да министрди тоготпогон баатыр мүнөз тоолук элбиз. Жараткан Аллахым колдосун, элим жерим. Талант Мамытов сот адилеттүү чечим чыгарды. Ким парламентке келерин шайлоочулар аныкташ керек. Кыргызстан партиясынан депутаттыкка талапкер Талант Мамытов Бишкектин административдик соту бүгүн адилеттүү жана мыйзамга туура келген чечим чыгарды деп белгиледи. Биздин мамлекет укуктук жана адам укугун сыйлаган өлкө. Ошондой эле биздин конституциялык укуктарды коргогон жана мыйзамдарды так белгилеген биздин ыйгарым укуктарды коргогон өлкө деп ачык айтабыз. Биздин бардык мүмкүнчүлүктөр жана атаандаштыктар жогорку кеңешке келүү, шайлоо жолу менен гана аныкталышы керек. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык бийликтин негизги булагы бул эл деп көрсөтүлгөн. Эл тандоо жолу менен гана жогорку кеңешти камсыз кылышы керек. Бүгүн биздин укуктар толугу менен аныкталды. Буюрса шайлоого катышып, эл үчүн кызмат кылабыз, деди соттон кийинки кайрылуусунда. Ошондой эле атаандаштарын бири-биринин укуктарын сыйлоого чакырды. Белгилей кетсек, 27 августта Бишкектин административдик соту Кыргызстан партиясынын борбордук шайлоо комиссиясына каршы жазган арызын толугу менен канааттандырды. Булак элдик чекит медиа. Шайлоо оюн бүтө элек. БШК Кыргызстан партиясы боюнча жогорку инстанцияга кайрылат. Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргызстан партиясына карата Бишкектин административдик соту чыгарган чечимге макул эмес. Мекеменин төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов билдиргендей, партиянын арызын четке кагуу үчүн сотто негиздүү далилдер бар болчу. Борбордук шайлоо комиссиясы коллегиялык орган болгондуктан мүчөлөрү кеңешип, жогорку инстанцияга кайрылуу маселесин талкуулашат. Буга чейин партиядан депутаттыкка талапкер Талант Мамытов сот биздин арызды карап канааттандырды. БШКнын жумушчу тобунун чечимин жокко чыгарды. Бишкек шаардык административдик соту адилеттүү чечим чыгарды, деген ал. Свердлов райондук сотунун имаратына жүздөгөн адамдар, партиянын талапкерлери жана жарандык активисттер соттун чечимин угууга келишкен. Булак Назарньюс Чекит KG. Мамлекеттик жогорку кызматтуу оюнчук көргөн Аида Исмаилованын жеңил мүнөздүгү. Вице-премьер-министр Аида Исмаилова жогорку кеңештин шайлоосуна кетип жатканын жарыялап, өзүн-өзү мактоо менен Фейсбуктагы баракчасына пост жазыптыр. Мындайда көчүгүң менен да күлгүң келбейт эй. Бул айым котормочулуктан башка иш билбегени. Анан калса мамлекеттик кызматта бир күн дагы иштебей туруп, вице-премьер-министрликке секиргени таң калыштуу болгон. Аталган орунга келгени, көзгө сүртөр иш кылбаганы, тескерисинче коронавирусту жугузуу урчуп, элибиз оорунун азабын тартып, өлүм арбыды. Өкмөттүн жөндөмсүздүгү, караңгыдан жол таба албаганы каңырыкты түтөттү. Аныгында Аида Исмаилова ишенимди актай албай, ээлеген кызматын кыйратпастан кепке кемип, шайлоого карай шапар тээп жөнөдү. Ушунчалык дагы жоопкерчиликсиз болобу? Же эксперимент жүргүзүү, үйрөнүү үчүн вице-премьерликке келди беле? Мунун кесепети канчалаган адамдарга тийди? Өнүккөн өлкөлөрдө мындай туруксуз кызматтуу оюнчук катары көргөн жеңил мүнөздөрдү карьералык секирик жасатпайт.
Не дейбиз? Кайран гана кор болгон мамлекет. Булак Азия News. Эгемендик майрамына арналган иш-чара онлайн өтөт. Бишкектеги Ала Тоо аянтында 31 августта эгемендик майрамына карата иш-чара президент Сооронбай Жээнбековдун катышуусунда болот. Бирок аянтка жарандар киргизилбей, мамлекеттик телеканалдарда онлайн көрсөтүлөт. Коронавируска байланыштуу кырдаалдан улам ушундай чечим кабыл алынганын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Салтанат күндүз саат 10 башталып, расмий бөлүгү 1 саатка созулат. Иш-чара түнкү саат 10 салют менен жыйынтыкталат. Кыргызстан мурунку СССРдин курамынан 1991 жылы бөлүнүп, 31 август эгемендик майрамы деп жарыяланган. Булак Азаттык.org. Добушту ачык сатып алуу башталдыбы? Жетекчилер шайлоо таза өтөт деп мурдадан эле айтылып жүргөн жомокту кайталап жатышат. Бирок таза өтпөй тургандыгы азыртадан эле белгилүү боло баштагандай. Бир топтору БШКда болуп өткөн окуяны негизги себеп катары карашууда. Андан башка деле толтура фактылар болуп жаткандыгын коомчулуктун өкүлдөрү ачык эле айтылышууда. Маселен, Бишкек шаарынын тургундарына квартал башчылары ачык эле бийликтин партияларына үгүт жүргүзүп башташыптыр. Биздин короону асфальттап, сонун балдар аянтчасын куруп берет экен деп үймө-үй кыдырып жүрүшүптүр. Андан сырткары ар бир добуш үчүн акча да сунуштап киришти. Баасы да өсүптүр. Мурда ар бир добушту 2000 сомдон бааласа, азыр анысы 3000ге чыгыптыр. Бирөөлөр тамаша чындап, бир үй бүлөдөн 5 киши болсок, 15 000 сом алат экенбиз деп күдүңдөшүүдө. Бул тема соц тармактарда да жайнап чыга баштады. Кимдер эмне деп сунуштап жатышкандыгын ачык жазып салышууда. Айрым партиялар бир добуштун баасын 5000 сомго чейин көтөрөт экен деген сөздөр да күчөөдө. Эгер азыр ушундай болуп жатса, үгүт иштери расмий башталганда эмне болоорун элестетип көргүлө. Булак аргумент чекиткейже. Талапкерлер бийлик партияларынан чыга баштады. Атамекен фракциясынан барган Каныбек Иманалиев келерки жогорку кеңештин спикерлигин көздөп, бийликтин мекеним Кыргызстан партиясынын сап башында турду эле. Качан аталган партиянын катарынан Ахматбек Келдибековдун аты чыга баштаганда, Каныбек Иманалиевдин дайын оту чыгпай калды. Эми кийинки спикерлик кресло Ахматбек Келдибековго тиет окшойт. Партиянын башында турган Раим Миллион Ахматбек Келдибековдун баласынын өкүл атасы болсо, Ахматбектин өзүнүн атасы болуп кеткен жери бар. Ал эми дагы бир бийликтин баш партиясы Биримдиктин Маданият, маалымат жана туризм министринин кеңешчиси Урмат Усенов партиялык тизмедеги талапкерлигинен баш тартты. Усеновдун билдирүүсүндө жөнөкөй үй бүлөдөн тарбиялангандыктан жөнөкөй бойдон калгысы келген. Автор Кубатбек Койчиев. Булак модератор чекиткейже. Путин Беларуска күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерин жөнөтө алаарын айтты. Орусия зарылчылык жарала турган болсо, Беларуска тартип коргоо органдарынын кызматкерлерин жөнөтө алат. Бул тууралуу Орус президенти Владимир Путин 27 августта Россия телеканалында жарыяланган маегинде билдирди. Ал Беларуста талоончулук орун ала турган болсо, Орус укук коргоо органдары тартипти сактоого көмөктөшөөрүн айтты. Александр Лукашенко менден укук коргоо кызматкерлеринин белгилүү бир резервин түзүп коюуну өтүндү. Мен аны кылдым. Бирок биз бул күчтөр абал көзөмөлдөн чыгып кетмейинче колдонулбайт деп келиштик, деди Путин. Беларуста президенттик шайлоонун жыйынтыгына каршы акциялар 9 августтан бери токтобой жатат. Путиндин бул билдирүүсү Европа Биримдигинин тышкы иштер министрлери Берлинде 2 күндүк расмий эмес сүйлөшүүлөргө чогулуп жаткан учурга туура келди. Бул жыйында Беларустагы талаштуу президенттик шайлоо жана тынч демонстрациялардын күчү менен басуу аракетине байланыштуу Минскиге санкция салуу маселесине көңүл бурулаары кабарланган. Беларустун борбордук шайлоо комиссиясы 9 августтагы шайлоону Александр Лукашенко 80% добуш менен жеңгенин билдирген. Бирок расмий эсеп боюнча 10% жакын добуш топтогон оппозициячыл талапкер Светлана Тихановская да түмөндөгөн демонстранттарда мындай жыйынтыкты тааныбай келишет. Булак Азаттык.org. Гүлжигит Алыкулов Европа лигасында гол жараткан алгачкы кыргыз футболчусу болду. 27 августта Европа лигасына тандап алуу оюнунда Казакстандын Кайрат клубу өз үйүндө Армениянын Нова футболдук клубун кабыл алды.
Кыргыз өлкөсүнүн таланттуу оюнчусу Гүлжигит Алыкулов бул оюнга негизги курамда чыгып, оюндун 12-мүнөтүндө гол киргизди. Муну менен Алыкулов Европа лигасында алгачкы гол киргизген кыргыз футболчусу болду. Ошол эле учурда Кайрат клубунун курамында дагы алгачкы голун жаратты. Оюн 4-1 эсебинде Кайрат клубунун жеңиши менен аяктады. Автор Азат Бейшенбеков, Булак Супер Чекит KG.